информацию у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы. Эфирде кыйын ток-шоу программасы. Биз ушул жерге Говорит ТВ маалымат агенттиги кыйын долбоордун алкагында Кыргызстандын 7 дубанынан кыйын жана негизи активдүү айымдарды чакырып, тренинг өткөрүп, ушу негизи региондорду өнүктүрүү багытындагы тренинг деп айтсам болот. Анткени биз чын эле региондун потенциалын жогорулатуу максатында ушундай иш-чараны өткөрүп жатабыз жана ошондой эле ошо потенциалдын негизи үнүн, региондордун үнүн силерге, урматтуу телекөрүүчүлөр, жеткирүү үчүн ушундай долбоорду биз баштаганбыз. Бул 9-чу биздин тренинг алкагында 17 адам катышып, мына ушул жерге азыр биздин конокторубуз келип отурат. Мира Мамажанова, Сузак районунун Атабеков айылдык кеңешинин депутаты, Жалал Абадтан бери келди эжебиз. Жана ошондой эле Наргиза Шыгаева, Кара Балта шаардык кеңешинин депутаты. Биз менен гест модератор Аскер Сакыбаева, белгилүү журналист, жана мен Кайыргүл Урумканова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин темабыз мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле. Бул негизи актуалдуу тема деп айтсам жаңылышпайм, анткени мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле акыркы күндөрү аябай көп сын пикир жаратып келет. Анткени окуучулар өзүнүн мамилесин мурункудай эмес да, ага эжелергечи болгон мамилеси, анткени сый жок, тарбиясы жок деп айтып келет коом. Ошол эле кезде мугалимдердин да даярдыгы, ошо окуучуларга болгон мамилеси да, даярдыгы да болгон маселе да чоң бир мындай сын жаратып келет. Негизи ушул тема боюнча биз бүгүн баарлашууну өткөрсөк. Кыздар, бүгүн мына алыс барбай эле аз убакыт мурда болуп өткөн окуяны эске алып айтсак, сиздер экөөңүздөр тең мугалим экенсиздер, Мира, Назира. Мына Кадамжай районундагы сиздердин коллегаңыздар менен ошо окуучусунун болгон мамилеси, класска бир кичинекей күчүктү алып келгенден чыккан ызы чуу деп коелу. Бул дагы болсо мындай бул майда көрүнүш болгон менен, бирок коомдогу ушунчалык бир абдан жаралап кеткен, уурулуу бир ушунчалык жаман көрүнүштү мындай ачыкка чыгарды да. Буга чейин деле чыгарып келген, бирок ушул абдан өзгөчө болду. Коом мындай ушунчалык ызы чуу болду десек болот да. Себеби мунун аркасында абдан чоң проблемалар жаткандыгын ачыкка чыгарды. Билген кишилер аны айтып да жатат. Мугалимдер тарабынан дагы, окуучулар, ата-энелер тарабынан жөнөкөй эле ошол окуяны көргөн, билген кайдыгер эмес адамдар тарабынан көп нерселер айтылып жатат да. Мына сиздер да мугалим экенсиздер, сиздердин пикириңиздер кандай бул боюнча? Мира. Эми мугалим бул өзү бүткүл бир муунду тарбиялаган, бир калыпка салган калемгер. Мугалимдин иш. Мугалимдер жаш балдарды тарбиялоодо, алардын турмушка болгон көз карашына мугалимдин эмгеги зор. Мугалим бул адамзаттын жашоосундагы эң чоң ролду ойнойт. Анан мугалим өзү кесип бул эң бир жоопкерчиликтүү, түйшүктүү, гумандуу кесип. Мисалы мына кичинекей жаш балдардын аң сезимин, 1-класска келген балдардын аң сезимин өстүрүүгө, алардын рухий дүйнөсүн туура калыптанышына мугалимдин таасири өтө чоң. Демек мугалим заманына жараша, заманбап мугалим болуш керек. Ар жактан өнүккөн мугалим болуш керек. Ал эми бул Кадамжайдагы кырдаал боюнча мен мугалим биринчиден окуучу мектепке күчүктү көтөрүп келгенде күчүк менен кошо сабак өтүүгө болбойт. Анда окуучулардын көңүлүн сабак өтпөстөн эле күчүккө бурулуп калат. Анан мугалим
өзүнүн тажрыйбасынан пайдаланып туруп, чеберчилик менен мугалим окуучунун менен мамиле түзүүнү билген адам мугалим болот да өзү. Анан ошол мугалим эң жакшысы жакшы сөздөр менен эле баланы кичине мактап, күчүктү биз менен бирге алып кирүүгө болбойт деп эле күчүктү сыртка чыгарып коюп, сабакты уланта берсе, менимче жакшы болмок. Мындай чоң трагедия кылбай. Ооба, чоң трагедия кылбастан жөн эле сабакты улантып кете берсе жакшы болмок эле да. Мен ошо видеону көргөндө ойлогом, жөн эле мугалим мындай урушмак болуп эле, бирок өзүнө жагып атат, ушундай ушу бала алып келип, чын эле баланын боорукердиги ушу мугалимге жагып атат деген бир ой кеткен да. Чын эле мугалим ошондой кабыл алды, бирок деген ошо окуучулардын арасында өзүнүн мындай сүрүн көрсөтөйүн деп кичине урушуп койдубу деп ойлогом да. Анан эмне болуп атат деп эле мен жаап койгом ал теманычы. Анан 1-2 күндөн кийин эле бул тема аябай ырбап кетти. Ушундай ырбап кетти, андан кийин башка видео чыкты. Мугалим ошо видеону өзү тартыптыр. Ал видеодо кадимкидей урушуп атат баланычы. Баланы урушуп көчөгө чыгарып, анан тиги охранникпи, бир мылтыкчан кароолчуга да айтып атат да, карачы, мону чыгарчы депчи. Кичинекей балага алы жетпегенсипчи. Анан мага ошо кичине мындай эме таасир этти да, ушу кантип болсун депчи. Килтеген эле аял, эне болсо керек. Анан ушундай мамиле кылган, орой мамиле кылган, бул баланын психикасына аябай чоң доо кетиргени деп мен кабыл алдым да. Башында айтып атпаймынбы, мен башында көргөндө бул чын эле сүр көрсөтүп эле кичине тиги башка окуучуларда деген мындай кылбасын деп эле жөн эле урушуп койду го деп ойлогом да. Андан кийин өзү ошо видеону чыгаргандан кийин мен таң калып калдым. Ушундай да мындай жүрөгүндө жокпу депчи, мындай аң сезими ошо мугалимдин өзүндө. Ооба. Мен Назира ушул мугалим ушул видеону тартып интернетке чыгарганы, ошол көрүнүш сизге кандай таасир калтырды? Кандай ойуңуз? Менин көз карашым, мугалим 100% туура эмес кылган. Кандай чыкса болот эле ушул? Кандай чыкса болот эле. Мугалим бала күчүктү алып келди. Ал эми ошол жерден сен азаматсың, ошол күчүк сенин досуң экен. Бирок мектепке алып келген болбойт, бул Мира эже айтып кеткендегидей. Күчүк, бул күчүктүн орду мектепте эмес. Көчөдөн досторуң менен ойноо. Бул сенин досуң экен деп туруп, анан ошол күчүктү эшикке чыгарып эле сабагын уланта берсе болмок. Сабак бүткөндөн кийин ошол бала менен мындай бир сүйлөшүү өткөрүп коюш керек болчу мектепке. Мынтип өзүңдүн үй жаныбарларыңды алып келбей жүр. Мектептин максаты эмнеде? Мектепке сен эмне үчүн келип жатасың? Бала ошону түшүнүш керек. А баланын жан дүйнөсү назик. Жанагы деп бала айтып жатпайбы? Мени автоматчандарга алып барды депчи. Бул деген баладан кандайдыр бир корку сезимин пайда кылды мугалим. Мындайынан карап көргөндө баягы жумурткада кыргыз дегендей эле болуп калды да. Болбогон нерседен ошол бүт Кыргызстанга кандайдыр бир резонанс болуп кетти да. Кандайча мугалимдер окуучуларга ушундай мамиле кылганга акысы барбы деген. Анан эң башкысы ушул мугалим ошол видеону өзү тартып, өзү интернетке чыгарганын, ошол болуп атат да. Ошол жасаган жоругуна демек ал канааттанып атканын көрсөтүп атпайбы? Бул жерде баягы эмне үчүн тартты? Эмне үчүн? Эртеңки күнү мен ушул баланы жазалаганда кандайдыр бир менде факт болсун деген максатта тартты го деп ойлойм да. Себеби энди азыр биз бул окуучу мындай кылды дегенде кандайдыр бир кырдаалды алып туюндурду десек, ал ата эне ишенбей коюшу мүмкүн, мектеп администрациясы эми болбогон нерседен эмне мындай ызы-чуу кылып атасың десе, ошол видеону көрсөтөм деген максатта тартса керек да. Бирок аны эмнеге интернетке таратты? Эми бул уже бул башка суроо да. Буну кылбаш керек болчу. Ушул жердечи мен бир нерсени эстеп кеттим да. Мен балдарым кичинекей чагынан бери эле садикке мындай бала бакчага баргандан бери эле эжелерине болгон мамилеси аябай мындай эжейлерин аябай
чоң авторитет катары алар кабыл алышат да. Анткени биз ошондой үй бүлөдө ошондой койгонбуз да аларга талап. Анткени негизи авторитет бул үй бүлөдөгү ата энеси. Андан кийин анан эжейлери, агайлары, анткени алар ушу тарбияга болгон өзүнүн сиз айткандай чоң салымын кошот. Ошол эле кезде биздин балдар чын эле авторитет катары өзүнүн ага эжелерин кабыл алышат. Менин балдарым мисалы азыркыга чейин алар эже айткан сөзүн эки кылбайт. Анан мен үйдөн айтам да, муну кылыш керек да депчи, муну жазып турбайм мына көнүгү, момундай кылыш керек. Жок, мен эжем айтты, мен момундай кылам дейт да. Анан мени авторитет катары албай, менин сөзүмдү авторитет катары албай, ошо эжейин сөзүн авторитет катары алып туруп, анан ошол тапшырманы өзү аткарат да. Анан мен тым коем, мейли эже айткандан кийин анда ошондой боло берсин депчи. Биз үй бүлөдө көпчүлүк деп айтайын да, көпчүлүк үй бүлөдө ошондой мындай биздин ортобуздагы мамилени түзүп атканда, биз ошону эске алабыз да. Ага эжейлерге жана мектепке мындай мамилеси түзүк болсун, жана ошондой эле аларды авторитет катары кабыл алсын деп. Анткени эгерде авторитет катары кабыл албаса, анда негизи ошо окуучу процессин кабыл албайт. Анткени жөн эле барып эле келе беришет да окуучуларчы. Мен ошондой деп ойлочумун да. Бирок ошол эле кезде мен да ойлонуп калдым. Кээ бирде айтпай коет анда баламчы. Чын эле булар авторитет катары кабыл алып аткандан кийин булар айтканы чын экен, жана жасаганы булардыкы туура экен деп кабыл алып коюшу мүмкүн да менин балдарымчы. Эгерде урушуп койсо да, анда мейли деп айтып коюшу мүмкүн да. Анан мага айтпай коюшу мүмкүн да. Мени ага эжелерим урушту. Мага мындай мамиле кылды, мындай орой мамиле кылды деп мага айтпай коюшу мүмкүн да. Ушул жерим мени аябай ойлонтуп атат да. Бул жерде кандай мындай чыгып кетиш керек да. Мен таппай атам азыр өзүмө жооп. Кандай азыр мен балам менен сүйлөшүшүм керек, эмне кылышым керек, аны ал мага канча болду уже айтпайт да. Мектепте эмне болуп атканы. Мектепте болуп аткан иши бул жакшы эле. Аякта деген баары жакшы эле деп айтып коет. Бирок эмне болуп атканын мен билбейм да. Анан кээ бирде мындай урушуп койду деп мындай мен кабыл алам, анткени маанайы жок келет. Анан эжей деген эки коюп коет кээ бирде. Анан Барсада деген формасына деген урушат деп айтат, формасы башкача келди деп. Бирок негизи мен билгим келет да эмне болуп атканын. Анан айтпаса, мен өзүм ушундай мамиле түзүп алдымго деп мен азыр ойлоп атам да, уже терс жагына кетип баратат да. Мен авторитет катары сен тутушуң керек деп айтам да ага эжелерди. Ошол эле кезде мен кичине башкача мындай өзүмө катары мамиле түзүп алдымбы деп ойлоп атам. Бул жерде мен айтып койсом болобу? Бул жерде сиз эң туура позицияны мындай кармап турасыз. Сиз үйдөн балаңызга сенин мугалимиң авторитеттүү. Эми сиз дагы мектепке берип жатканда мындай азыркы орус тили менен айтканда рандомдо берген жоксуз да. Сиз деген мектепти тандадыңыз биринчиден. Ал жерден мугалим боюнча да бир кандайдыр маалымат алып туруп, балаңызды ошол мектепке бердиңиз. Анан ошол мугалимиңди сыйла, мугалимиңди ук деп тарбиялаганыңыз абдан туура. Эмнеден мугалимди сыйлабастыктар келип чыгып атат? Үйдөн ата эне, ал мугалим эжең ким болуп калыптыр? Мен айтып атам деп биринчиден өзүнө авторитет койгондо бала да ошентип калат да. Мен апам айтпадыбы? Мен апам айтты деп мугалими менен бир кандайдыр кайым айтышкан күндөрү болуп калат да. Анан эми сиз айтып атпайсызбы? Балким балам мага айтпай жаткандыр, бир нерсе болуп жаткандыгын депчи. Сиз балаңыздын психологиялык абалынан эле билип коесуз, түшүнүп коесуз бир нерсе туура эмес болуп жаткандыгын. Себеби дегенде балаңыз мектепке баргысы келбей калат. Ошол сабакты окугусу келбей калат. Ошого жеткизбеш керек болот ба? Сиз айтып атпайсызбы? Сиз билип коесуз, мага эмне кереги бар? Түштөн кийин анын баарын билип. Мага ага чейин алдын ала ошо мугалим мен балам мага кандай мамиле жасап атканда, мугалим да ошо менин балама ошондой мамиле жасаш керек да, сый мамиле жасаш керек. Анткени баардыгын айтам да, биздин баардыгыбыздын ортобузда талашканыбыз гана сый.
бүт жерде мен коллективимде болобу, мектепте болобу, бала бакчада болобу, баардыгыбыз сый менен кичинекей адам болсо да, кичинекей бала болсо да, ал адам да ошого да карата чоңдор сый мамиле жасаш керек. Ошол эле кезде маршруткаларда урушат кичинекей балдарды, негизи сый болуш керек да. Анан түштөн кийин анын деген маанайын билип, анан уже баары бүткөндөн кийин мага андай кереги жок. Мага чын эле мектепте менин балам кандай мамиле жасайт ага эжейине, ошо ага эжей да менин балама ошондой сый мамиле жасаш керек деп мен ойлойм да. Бул турган нерсе болсо керек. Мен эми сыйды сатып ала албайсың. Сыйга ээ болуш үчүн мугалим окуучуга ушунчалык билим берүү менен бирге кылган мамилеси окуучу үчүн үлгү болуш керек. Окуучуга мамиле жасаганыбызда биз ар бир окуучунун кыял жоругуна, анын жашоо шартына карап мамиле жасайм мен. Мисалы өзүм ошолорго карап мамиле жасайбыз. Эгерде сиздин балаңыз мектептен өзгөрүп келип жаткан болсо, анда сиз сөзсүз түрдө мугалим менен байланышыңыз керек биринчи очередте. Балаңыз айтпай атат, бирок маанайы күндө түшүп келип атпайбы мектепке. Ошол убакта эгер мен сиздин ордуңузда болсом, туура мугалим менен байланышат элем. Менин балам барганда мектепке моундай кеткен, келгенде мынандай келди, эмне себептен? Сиз ушуну билесизби деп. Мугалим ар бир окуучунун сабак бүткөнгө чейинки маанайыны өзүнүн алып жүрүшүнө сөзсүз түрдө көңүл бурат. Бул баштапкы класстарда болуп калат да, бир мугалим ошо баарын көрүп турат да. Чоң класстардачы менин балам мындай чоң эле бала 15 жашта. Ал албетте ага көңүл буруш мындай билбейм оорураак болуп калат, анткени ар кандай ага эжелер окутат да аланы. Жок, мындай. Мен мисалы үчүн сабактан ар түрдүү мугалим киргенде, ар бир предметтен ар түрдүү мугалим кирет да. Киргенде биз дагы мугалимдер канасына кирип өзүбүзчө балдардын кылык жоруун кээде баарлашабыз, талашабыз, мындай болду деп. Эгерде ошол сабактарда балдар жакшы окуп жүргөн балдар өзгөргөн болсо, сөзсүз түрдө класс жетекчисине кайрылам мен. Сенин балаң мынандай эле, чото балаң өзгөрүп калды, эмне себептен? Кандай болуп атат деп. Ошон үчүн мен мугалим менен окуучунун, мугалимдин иш аракети тыгыз байланышта болгондо гана булардын иши жакшы алдыга жүрөт. Биз баятан бери ошол бала тараптагы мамилени айтып атабыз да, баланын ата эненин болгон ортосундагы. Мугалим тараптагы мамилени ойлоп көрбөйлүкпү? Мугалимдин бүгүнкү абалы, ошол кадам жайдагы эле мугалимдин психологиялык абалы, мисалычы, ал өзүн жасаган ишин жакшы деп кабыл алган үчүн тартып, анан кийин элге жайылтып атат да, интернетке салып, туурабы? Демек, ушул ишти жакшы деп эсептеп аткан мугалимдин психологиялык абалы, баягы мугалим катары деги эле билим деңгээли, акыл парасат деңгээли дагы көрүнүп атпайбы? Ошондон сезилип турат, туурабы? Сиздер эми мугалим катары, сиздер өзүңүздөр тараптагы мындай маселелерден айтсаңыздар, кандай оорчулуктар бар бүгүнкү билим берүүдө, башталгыч класстарда, мисалы, орто, жогорку класстарда кандай оорчулуктар бар? Бүгүнкү балдар менен баягы мындан айталы 10 жыл мурдагы же 20 жыл мурдагы мугалимдер, окуучулардын айырмасы кандай? Кандай оорчулуктар келип атат мугалимдерге? Балким биз мындай эле бир тараптуу айыптап күнөөлөп мугалимдердичи ушундай деңгээлге түшүп калгандыр. Балким биз түшүнбөй аткандырбыз. Ошондойдон айтып көрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн проблемаларды. Мурдагы мугалимдер, мисалы бизди окуткандагы мугалимдер бөлөкчөрөөк болчу. Биз балдарды мисалы үчүн билим берүүгө, алардын тарбиясын жакшы кылыш үчүн биздин балдарды урушкан болсо, үйгө келгенде бизди урушту деп келген болсо туура кылат. Сага билим берет, тарбия берет, уккун дейт эле. Азыркы ата энелерде бизде соц тармактар деген көбөйүп кетти. Баары телефондон, интернеттен пайдаланышат экен дагы окуучулар азыркы мезгилдечи. Анан окуучу өзүнүн укугуну билет. Бирок ошо жоопкерчиликти сезип, милдеттерин аткаргандан качып жатышпайбы балдар. Көпчүлүк бизде мисалы үчүн азыр мигранттар маселеси кыйыныраак, себеби көпчүлүк эле турмуш шартынын айынан чет өлкөгө кетип, балдар тай энесине, чоң энесине, тайтасынын колунда калып атпайбы? Ата эне тарбиялаган бала бөлөк тарбияны алат. Анан
башка эми өзүнүн ата энеси болбосо дагы бул тайнелер жакын адамдарынын тарбиясында бөлөкчүрөөк болот. Ошондуктан кээ бир убактарда окуучулар мугалимдерге карап сиздин укугуңуз жок, урушкан укугуңуз жок деген тез көрүнүштөр болот. Бирок баардык окуучуда эмес бул деле. Кээ бир окуучуларда болот. Эми бул окуучулар менен биз азыркы мезгилде соцпедагогдор бар, ИДНдин балдары бар, ошолор менен биргеликте чечүүгө аракет кылып атабыз мындай балдардычы. Эми бул биздин эле райондо эмес, бүтүн Кыргызстан боюнча эле болуш керек мындай көйгөйчү. Силер мектепте кандай? Биздин мектепте деле ушулда. Биздин мектепте баланын саны 1730дан ашуу. Кыргыз тилинде окутулат сабактар. Кайсы айылда? Өзү Беговат айылында, Атабеков айыл өкмөтүнө караштуу Шамшиев мектебинде. Жалал Абадта? Сузакта. Сузак районуна карайт. Бизде деле ушул балдардын көйгөйү ушу мигрант маселеси да. Балдар таштап кетет. Анан балдарга көңүл бурган адам азыраак болот. Бая тиричиликтин айналалар кеткенден кийин сенден ким чыгат эле, көбүрөөк айыл жергеси болгондуктан ушу турмуш тиричиликке көбүрөөк көңүл буруп коюшат да. Анан ушуларга жакшыраак көңүл бурсак, эми өзүбүздүн айылыбызда деги жакын жерде ишканалардын жетишсиздиги, бул ата энелерди жөнөтпөй колунан кармап калайлы десек, буларга иш таап бере албайбыз. Ошондуктан эми окуучуларды барынча кабыл алып, болушунча сабакка тартып, аларды кызыктырууга аракет кылып жатабыз эми. Эми ушул балким мугалимдердин өзүнө азыр психолог керек болуп аткандыр. Туш тараптан, коомчулук, эл тарабынан, окуучулар тараптан, ата энелер тараптан болгон басым да оңой эмес да, басым кысым болуп атпайбы? Мына кичине эле туура эмес кыймылдасаң, телефонго тартып, соц тармакка жүктөп, элге жайылтып жиберүү да. Анан балким мугалимдин үйүндө деле турмуш тиричиликте балким кандайдыр бир көйгөйү бар. Анан азыркы учурда сабак берүү предметтерди татыктуу өтүү да талаптары бар да. Ошонун баарына мындай чыдап көтөрүп дегендейчи, анан өзүнүн акыбалы дагы мындай психологиялык жактан жакшы болуш үчүн балким азыр мугалимдерге психолог керек болуп аткандыр. Кандай дейсиз? Бул жагыңыз да туура, бирок менин оюм мындай да. Союз убагындагы балдар, азыркы балдар, заман өзгөрүп атат, адам өзгөрүп атат, демек бала да өзгөрөт. Биз мурункудай балдарга мамиле кылбашыбыз керек да. Азыркы балдарды алдоо менен, сүйлөшүү менен гана мамиле кылыш керек да. Себеби дегенде сиз айтып кеткендей, үйдө балким апасы урушуп койгондур, атасы урушуп койгондур, келип эжекесине орой мамиле кылып койгондур. Ал күнү балким эжекесиники дагы эртең менен турганда жолдошу менен бир кандайдыр бир акча маселесиненби же дагы бир кандайдыр кырдаал менен ал дагы бир туура эмес маанайда чыгып, экөө да жана терс мамиле кабыл болуп калып, жанагындай мындай кандай десем, чырчатыктар чыгып кеткен болот. Анан мугалимдердин баарын биз психолог менен камсыз кыла албайбыз. Биздин кыялыбыз балдарга психолог болсо. Анан эми мугалим бул чоң адам, билимдүү адам, ал окуган. Демек, ага талап көбүрөөк да. Кандайдыр бир кырдаал болбосун, жоопкерчилик мугалимде. Багы азыр мугалимдер укса айтат болсо керек, такай эле мугалимдер күнөөлүүбүз, мектеп күнөөлүүбүз депчи. Эми кичинекей бала менен чоң адамдын айырмасы бар. Чындап эле жоопкерчилик мугалимде да. Бул жерде дагы бир маселе, мугалимдин өзүнүн престижи, имиджи. Көп ага эжелер ошол мындай имиджин жана өзүнүн авторитетин жакшы алып жүрө албайт да. Анткени ошо ага эжелер көбүнчөсү азыр 1-2 жылдын ичинде баарына мугалимдердин баарына айлык көтөрбөдүбү? Ошондон кийин ар кандай адамдар келип атат да бул профессиягачы. Ошондон улам баардыгы даяр эмес деп ойлойм. Ушундай да? Туура кошулам. Мугалим абройлуу болуш үчүн ал талыкпай эмгектениш керек. Күнүгө. Бир айда бир эмес, бир жылда бир эмес, күнүгө. Жана Антон Павлович Чехов айткандай, келбетиң дагы, үнүң дагы, сөзүң дагы баардыгы топ келишкен болуш керек да. Бул чоң эмгек. Демек, мугалим болуш үчүн бул кыйын. Бирок мүмкүн.
ошол окуучу дагы сени сыйлаш үчүн сен ошого татыктуу болушуң керек. Мисалы, көп учурда сый кайсы убакта кетет. Мугалим жанагынтип орой мамиле кылса, туура эмес сүйлөсө. Көп учурда биз чоңдор бала орусча айтмакчы личность экенин унутуп коебуз да. Мисалы, менин пикирим менен баланын пикири дал келбейт. Мисалы, азыр ушул жерден айтайлык, мага Мирбек Атабеков жакса, ага ал сөзсүз түрдө жагыш керек эмес. Ал ага балким жакпайт. А мен көп учурда биз мугалимдер кандай талап кылабыз? Мен айттым, демек ошондой болуш керек деп. Баланын өзүнүн ою болуш керек. Анын ошого укугу бар. Анан ошол баланын оюн сыйлаганда окуучу дагы мугалимди сыйлайт. Себебинде ал ошол сыйды өзүнө көрүп атат, ошол сыйды эжекесине дагы же агайына көрсөтөт. Менин оюм ушундай. Сиз кандай деп ойлойсуз, эмне үчүн ушу мугалимдин негизи имиджи начар? Коомдо ошондой кабыл алат да, мугалим демек мындай өзү деле көп жерде сабатсыз деп айтылат да. Мугалимдик кесипке тандаганда ар бир адам өзүнүн анын түйшүгүнө, жоопкерчилигине ар тараптуу карап анан мугалим болуш керек. Кээ бирөөсү атасынын, апасынын же бирөөнүн эмесин аял кишиге мугалимчилик жакшы. Абетке чейин сабак берсең, абеттен кийин жумушуңду жасай бересиң деп туруп мугалим кылып коет. Ошон үчүн ар бир кесипти тандаганда бала өзү тандаш керек. Анан мугалим мүмкүнчүлүк болушунча ар тараптуу окуучуга үлгү боло тургандай болуп жүрүш керек. Мектепке бардык мугалимдер бүтүп келиптир деп мугалимди сабакка 1 жылдык курсту бүтсө деле алып кое берет. Бул туура келбейт. Буга биздин завуч директорлорубуз күнөөлүү болуп калат. Себеби окуучудан кандай успеваемость көп болсо, ошол класс жакшы болот. Эгерде ушундай үлгүлүү класс көп болсо, мектеп алдыда жүрөт. Мектептер ушундай көп болсо, райондон көп болсо, область, ошентип отуруп өнүгүп кетебиз да. Биз ошон үчүн биринчи квалификация маселесин тандоодо ушу өзүбүздүн жетекчилерибизге кайрылабыз. Сөзсүз түрдө карап тандаш керек. Анан эми имиджи келсек, анын ар бир адам өзүнүн имиджине жооп берет деп ойлоймун. Бирөөнүн мындай кийин деп айтышың кичине одонораак түрдө болуп калат. Кээ бир адам ошондой кийингенге мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Анан мүмкүнчүлүгү бар болуп кийингиси келбеген мугалимдерди билбейм эми. Бирок мугалим более скромныйраак кийиниш керек да, ажыр-быжыр кийине бербестен. Ошо биз эми дүйнөлүк стандартка болбосо дагы өзүбүздүн талаптарыбызга жооп бере турган деңгээлде кийинишибиз керек. Бул имидж жалаң гана кийимге гана тиешелүү эмес да, бул имидж бул алып жүрүүгө, ооба, өзүнүн алып жүрүшүнө, ооба. Мамилеси, жалпы имидж болуп калат ошондочу. Ошондо мен жана мамилелер жөнүндө айтканым үчүн кайра кайталабайын дедим да эмичи. Биздин экөөбүздүн бири-бирибизге кылган мамилебизди окуучулар көрүп, анан бизден экөөбүздөн үлгү алып атпайбы? Мен окуучуга кылган мамилемди көрүп туруп, окуучу эжеке ушинтти, боло берет, же эжеке ушинтти, болбойт деген мамиледен болуп атпайбы? Ошон үчүн жана мен мамиле жөнүндө сүйлөп кеткен үчүн кайра кайталабайын дедим эле. Бирок ошонун баары кирет. Ошонун баары мугалимдин баскан турганыбыз, кылган мамилебиз, иштеген ишибиз, ортубуз, жүргөнүбүз баары окуучу үчүн үлгүдөй болуп жүрүшүбүз керек. Кыскасын айтканда, мугалим бул бардык инсандын бардына ушул жерге, сизге, мага, баарыбызга сабак берген мугалим, бизди маалыматтуу кылып чыгарган мугалим. Ошон үчүн мен ойлойм, мугалим баарынын алдында үлгүлүү болуш керек. Ката кемчиликтерди кетирбөөгө аракет кылышыбыз керек. Ал эми ушундай ката кемчилик кетирген мугалим, жанагы мугалимге окшогон мугалимдер болсо, аларды кайрадан өз билимин өркүндөтүү курстарына жөнөтүү керек. Курстарга жөнөтүп, аларга насаатчыларды
катуураак дайындап, анан ушул каталарды кетирбөө керек. Эл алдында мугалим дегенде ушунчалык күчтүү адамды ээ болушун каалайм мен. Кыскасын айткандачы. Ушунчалык. Жекеме жетекчи катары бир жооп кайтарып койсом дейм да. Сиз айтып жатпайсызбы, жанагындай тажрыйбасы жок, анан же балким билим сапаты төмөнүрөөк мугалимдердин келгенине завуч директорлордун балким күнөөсү бардыр депчи. Эми завуч директордо деле ал өзүнүн мектебиме күчтүү мугалим алсам деген эле ою бар. А бирок тандап алайын десең ошол жок болуп жаткандыгын азабынан ошо кайсы мугалим келсе ошону алганга аргасыз да. Себеби дегенде айлыкты көтөргөн күндө деле бул кесиптин түйшүгүн баардыгы көтөрө албайт. Баардыгы алып кете албайт. Ошол себептен дипломум бар деп эле мектепке келгендердин баары мугалим болуп кетпейт. Бир жума иштегенден кийин, 2 күн иштегенден кийин качып кеткен мугалимдер бар. Аны көрүп эле жатабыз да. Ошол себептен кичине бул жерде администрация деле өзүндө күчтүү адистер болсо деп ойлойт да. Жок, мен айтпакчымын, курстан өтүп келген мугалимдерди. Өткөрүш керек. Же ошондой курстарды Курстан эле мисалы үчүн курстан эле өтүп келген, мисалы 6 ай курстан өтүп келген мугалимдерди деле алып атпай, мына Октябрьскийдеги мугалим дагы 1 жылдык курстан эле информатиканы. Мисалы, Айгүл эже, сиздин билимиңиз журналист туурабы? Жок, менин билим мугалим. Анда Аскер эже Негизи сиздики журналист. Азыр Аскер эже мага мектепке келип, жумушка кирип, анан мен бир кандайдыр бир убакытта курстардын графиги бар да, ошол курстар менен мен сизди ошол жакка жөнөтөмүн. Ага чейин сиз как орто билими бар, адис катары айлык алып бересиз. Анан ошол курска барып келгенден кийин сиз толкуна мугалим болуп эсептелип каласыз да. Азыр 6 ай эмес, 2 эле жума окуп келип, мен мугалим боло алам. Ушундайбы? Мисалы, сиздин жогорку билимиңиз бар, сиз деген педагогика, психологияны окугансыз сиз деле, туурабы? Ооба. Кыргыз тили адабияты боюнча болот. Сиз азыр ошо курсудан өтүп туруп мугалим боло аласыз. Бул эмнеден келип чыкты? Мугалимдин жетишпегендигинен келип чыкты. Ошо 2 жумалык курстан өтүп эле мугалим кылуу, мугалимдин жетишпегендигин. Ооба. Эми бул жерде жок, бул эми орто билимдүү мындай адистер боло алат. Мисалы, специальное образование же болбосо жогорку билими бар адамдар боло алат да. Себеби сиз деле окудуңуз. Анан повышение квалификации өтөсүз деле мугалим боло аласыз. Азыр шарт ошондо. Негизи мугалим болуш үчүн мен ойлойм, мындай ачык жүрөк болуш керек да. Эл менен элди жакшы көргөн жүрөк болуш керек. Балдарды, элдин ичинде балдарды түшүнө билген жана балдарды жакшы көргөн. Эгерде балдары жок болгон мугалимдер бар да, балдарды жаман көргөн мугалимдер, анан кыжыры келип эле, ар бирөөнү асылып эле, анан деген албетте психикасына деген мындай чоң таасирин тийгизип эле ушундай мугалимдер деле бар. Менин тажрыйбамда деле ушундай мугалимдер бар болчу. Өзүнчө эле деген любимчиктери бар болчу. Аларды жакшы көрчү, ушу совет кезинде эле. Бирок мугалим тажрыйбасы күчтүү болсо, сөзсүз түрдө эмеске кошулам, ар бир мугалимдин өзүнөн жакшы көргөн окуучусу бар болот. Бирок ал тажрыйбасы мыкты болсо, ошону калган балдарга билдирбейт. Ал ага балким ичинен деп ушундай бир жакшы көрүп, башка бир сааттан тышкаркы кандайдыр бир учурларда ошол жакшы көргөндүгүн билдирип коет. А бирок сабак учурунда ошону көрсөтпөгөнгө идеалдуу да бул негизи. Негизи мындай биз жыйынтыктасак өзүбүздүн ошо темабызды жана биз чыгарган маселеничи кандай деп ойлойсуздар? Эмне жетишпейт биздин коомго? Эмне үчүн улам ушундай мугалим менен ортосундагы мамиле таасир ал коомго абдан терс таасир тийгизип атканын көрүп атпайсызбы? Баарыбыз ошол соц тармактарда отуруп алып талкуулап атабыз. Мына ушундай көрүнүштөр азайып, тескерисинче ошол мугалим менен окуучунун ортосунда жагымдуу бир көрүнүштөр чыкса, баарыбыз тең колдоп, бөлүшүп, ай азамат экен, карачы мугалим кандай сонун экен, окуучусу кандай жакшынакай кылып атат деп бөлүшүп турсак, сонун болот эле да.
Ушундай жагымсыз көрүнүштөрдү азайтуу үчүн кандай эмне кылсак жакшы болот эле дейсиз? Менин оюм боюнча баардык нерсени баарлашуу менен бүтүрсө болот. Азыр эмне себептен мындай болуп жатат? Ата-эне менен баланын ортосунда мамиленин жоктугу. Ата-эненин азыр максаты эмнеде? Баланын курсагын тойгузуу, кийимин алып берүү. Ал эми кечинде отуруп, балам бүгүнкү күнүң кандай өттү? Кызыктуу эмне билдиң? Эмне кылдың? Эмнени каалайсың? Деп жөн эле отуруп сүйлөшүү жок болуп калды. Азыр баардыгыбыз үйгө келгенден кийин жанагы телефонду ала калып, соц тармакта эмне болуп жаткандыгын атасы өзүнчө, апасы өзүнчө, баласы өзүнчө үч бурчка отуруп алып, ар бири өзүнүн кандайдыр бир интерес деп коет эмеспи, ошонусун карап гана отурат да. Бири-бири менен сүйлөшүү, бири-бири менен бири-бирине жакшы сөз айтуу, бири-бирин колдоп, жардам берүү, сөз менен эле. Мен ойлойм, ушул живое общение деп коет эмеспи орусча, ошонун жоктугунан ар бири сөзүбүз менен болуп эле, анан жанагы түшүнбөстүктөр келип чыгып эле карама-каршылар болуп жатат да. Менин оюм ушундай. Береже. Менин оюм деле кошулам сага. Бирок биздин билим деңгээлибиздин жетишпегендиги көбүрөөк. Биз көп нерсеге жетиш үчүн өзүбүз изденишибиз керек. Өзүбүз изденип, балдарга ошол айта турган оюбузду жеткиликтүү кылып айтканыбызда, ал бала да үйгө барганда бизди эжеке моминтип айтты, моундай кылды дейт. Анан ата-эне дагы кээ бир убактарда көпчүлүк убакта сүйүнөт. Туура жасаптырсыз, макул. Мен мисалы үчүн башка класстарга киргенде дагы эгер окуучунун мамилеси өзгөргөн болсо, ата-энесине звонить эте берем, аны тааныбасам деле звонить эте берем. Сиздин балаңыздын могу жери өзгөрүп калды, мынандай болду. Анан эгерге сизге жакпай калсаңыз, келиң, биз экөөбүз биргеликте чечели деп звонить этип айта берем. Анан кээ бир убакта келет, кээ бир убакта мен сизге кошулам дейт. Эми ар кандай убакта дагы мугалим өзүнүн чеберчилиги менен, тажрыйбасы менен, билими менен чыгып кетиш керек. Чыгып кетип, эми тыгыз байланышта болсок, тыгыз ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп, окуучу менен бирге иш аракетте мамилени оңдосок, анда окуучу менен келечекте жакшы мундарды тарбиялайбыз. Бирок мен ошого ишенем. Балдар себеби азыр билимге умтулган балдар көп. Мен дейм бир ата-энелерге бир кайрылуум да. Биз баланы мектепке бергенде, ушу башталгыч класста окуп жүргөндө, балабызга көңүл буруп, ушу кандай окуп жатат экен, үй тапшырмасына каралашып, кандай бала 5-класска келди, биз аны баягы кое берип коебуз да. Бул чоңойду. Карап деле койбойбуз. Бир эле сурайбыз. Сабак кылдыңбы? Ал ооба кылдым дейт. А кылган кылбаганын бир карап койбойлубу? Кандай кылганын бир карап койбойлубу? Ошол нерсе да. Балага ал 15-те болсо дагы эненин кандайдыр бир внимание деп коет эмеспи орусча, көңүл буруусуна зарыл. Ага ошол атасы, энесинин гана эмес, атасынын дагы мактоосуна зарыл, мукташ бала. Анан биз кайдыгер мамиле кылып койсок, бала сабагына кайдыгер мамиле кылат, мектебине кайдыгер мамиле кылат, эжесине кайдыгер мамиле кылат. Ошонун кесепетинен келип чыгып атат. Ушун бир майда нерселерден чоң проблемалар келип чыгып атат да. Туура айтасыз. Мына психологдор да айтат экен, ата-эне менен баланын ортосунда күнүгө 20 мүнөттөн кем эмес, мындай жандуу, мындай көңүл сураган баарлашуу болуп туруш керек да. Анын ичине сенин курсагың токпу, сабакка барып келдиңби, кечиккен жоксуңбу деген суроодон тышкары, сенин маанайың кандай, ойногуң келип атабы, эмне болду, же болбосо абдан сүйүнүп турса, анын кубанычын тең бөлүшүп, ичиндеки бай болгон бугун чыгарып, анан алдыда жасай турган иштери боюнча пландары болсо, ошону бөлүшүп, мындай чын эле абдан сапаттуу баарлашуу болуш керек экен. Бул күнүгө болуш керек. Бул күнүгө ошондо бала менен баягы баланын мындай бир толкунда болуп, бала менен ата-эне. Анан анын мектепте да мамилеси жакшы болуш керек деп ойлойм. Ал эми биздин мугалимдер, мен биздин мугалимдерге каалайт элем, мисалы ушундай болуш керек, мен айткандай болуш керек деп айтуу азыркы заманда актуалдуу эмес. Бул менимче бир аз туура эмес. Бул эми менин пикирим да, журналист катары.
азыркы учурда мына Мира айтып кетти, абдан билим алгысы келгендер, окугусу келген мугалимдер абдан балдар абдан көп. Азыркы балдар үйдө отуруп эле интернет аркылуу дүйнө менен сүйлөшүп атпайбы? Азыр дүйнө алакандай болуп калбадыбы? Ошон үчүн тескерисинче мен айткандай болуш керек дебей, ошо баланы түшүнүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Балким кайсы бир учурда баланын пикирине кошулуп, аны бир мындай колдоп, көңүлү өссүн депчи, мисалы дайым эле басып жапырып, меники туура, мен айткандай кылышың керек деген дагы дайым эле туура болбойт да. Анан калса бизде мисалы акыркы кезде жаш муундарда мына сын көз карашты өстүрүү деген нерсе, медиа сабаттуулук деп биз айтып жүрөбүз, Катя экөөбүз, ошол нерсени да өстүрүшүбүз керек да. Анан болду бүттү, мен айткандай болду деген мындай кескин көз карашты эметип, балким баланын да пикирин угуп коюу, керектүү жерден колдоп коюу, анан психологиянын бир айрым эмелерин үйрөнүп алуу, мисалы үчүн элдин көзүнчө тең туштарынын классташтарынын астында мейли 1-класстын окуучусун болду, мейли 8-класстын окуучусун болду, эч качан тилдеп анын мындай намысына тийбеш керек деп ойлойм да. Бул эң бир базалык психологиялык түшүнүк менимчечи. Анан ушундай мугалимдерибиз биздики эми көп болсо, өздөрү сабаттуу болууга аракет кылса, өздөрү окушса деген менин тилегим бар. Чоң рахмат. Биз ошо мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле тууралуу бүгүн маек эмес, негизи баарлашуу өткөрдүк. Мен ушу Наргиза айым айткан ойго толук кошулам. Коммуникация болуш керек да. Негизи мугалим менен окуучунун ортосунда гана эмес, коммуникация бүт жерде болуш керек. Эгерде сен башка адам менен сүйлөшө алсаң, бул сага гана жакшы да, сага гана чоң мындай эмелерди, жакшылыктарды алып келет. Анткени сен айталчу маселеңди жеткирип, анан ошо маселеңди чече алсаң, бул негизи баарына жакшы да. Анткени процесс, мындай өнүгүү процесс ошондон башталат. Эгерде эч ким менен сүйлөшө албасаң, балаңга дегенде балаң менен сүйлөшө албасаң, анан балаң ошо сенден үлгү алып туруп деген ал сүйлөшө албаса, анда коммуникация жок болсо, чын эле чоң мындай биз азыр айтып аткан ушундай чыр-чатак алып келет да. Чыр-чатак жок болуш үчүн баарлашуу болуп туруш керек. Бүт этаптарда, үйдө да, мектепте да, негизи коомдо да жакшы баарлашуу болуп туруш керек да. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен Мира Мамаджанова Сузак районунун Атабек айылдык кеңешинин депутаты болду, өзү кесип боюнча мугалим, Жалал Абадтан бери ушул жерге келип турат. Жана Чуйдон Наргиза Шыгаева Кара Балтай шаардык кеңешинин депутаты, мугалим, өзү кесип боюнча бизге келип ушул жерге өзүнүн пикирин айтып берип турат. Чоң ыраазычылык. Анан ошондой эле Аскер Сакыбаева, журналист белгилүү, биздин гест модератор болду. Мен Кайыргүл Урумканова силер менен болдум. Чоң ыраазычылык билдирем. Келип тургула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биз Кыйын ток-шоу программасынын аягына чыктык. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.